Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү кыла турчу сөзүм бул деген маалыматтык коопсуздук. Бүгүнкү күнү маалымат деген бул деген чоң курал. Маалымат керек болсо тагдырды чечип коет, адамдын тагдырын чечип коет. Керек болсо өлкөнүн тагдырын чечип коет. Маалыматтык продуктулар бул деген баягы чыгармачыл адамдардын жазган нерселери, чыгармалары, кинолору, сериалдары, китептери, баяндамалары. Бул деген бир адам аны көрсө, анын келерки жашоосундагы кайталаттуучу мындайдыр инструкция деп койсо болот да. Жол берип коет. Эгерде бир эл көрсө андай сериалды же кинону, бул деген ошол элдин тагдырын чечип коет. Анткени ошол эл көргөн нерсесин жасайт. Көргөн нерсесин жасаса, бул деген кандай жакшы нерсесин көрүп туруп жасаса, жакшы болот. Жаман нерсесин көрүп жасаса, жаман болот. Ошон үчүн маалымат бул абдан кооптуу нерсе. Бүгүнкү күнү ошол маалыматтык коопсуздук, мисалы үчүн кээ бир мисалдарын айта кетсем. Кыргызстанда жеңил өнөр жай жанып кеткен да бир кездерде. Буга мен өзүм маалыматтык күчтүү түрткү берген нерсе, маалыматтык продукт кайсы деп сурап берсеңер, Просто Мария сериалын айтмак элем. Шу мисалы үчүн Просто Мария сериалын бир нече жыл көрүп, биздин аялдар 90-2000 жылдары акырында ошо Мариянын тагдырын карасаңар, ал деген жөнөкөй тигүүчү болуп, акырында тигүү фабрикасын уюштурат. Жана ушинтип бай аял боло баштайт да сериалдын аягына. Так ушундай эле бизде көп аялдар аны көрүп түз түшүндүбү же аң сезимине отуруп калдыбы, бирок ушул маалымат өзүнүн жумушун аткарды. Акырында ошол биздин Кыргызстан аялдарынын көбү тигүүчү фабрикаларды, цехтерди жасай баштады. Өзүлөрү тигип баштап, акырындап швеялардын, тигүүчүлөрдүн санын көбөйтүп, ушундай чоң мындай Кыргызстандын тигүүчү секторунун мындай сыйкырын жана күчүн көтөрдү да. Бул деген тигүүчү сектор бүгүнкү күндө керек болсо Орусия менен Казакстанга үстөмдүк кылат. Ушундай нерсе, информациялык модельди бизге ушул сериал берип койду. Башка сериалды алсак, ошол эле мисалы караганда Жади дейт го, клон деген сериал. Бул деген Кыргызстанда жана ошол чыгыш өлкөлөрүндө косметика линиясын пайда кылды, кийим линиясын пайда кылды, араб жана маданиятын аябай модага киргизди. Биздин кыздарыбыз ушу бийлерин, Жадинин бийлерин бийлей баштады, косметикасын колдоно баштады. Кийимдер акырында баягы чадыралар, паранжалар кире баштады, жага баштады да элге. Бул деген информациялык продукт кирди да, ушинтип мээлерге кирди. Андан сырткары эгерде карасак, дагы мындай Кыргызстанга кандай таасир этти? Мисалы үчүн Бригада Орусиянын сериалын көрдүк элек да. Бул деген көп кыргыздын жаштары бандит болобуз, бандиттин аркасынан депутат болобуз деп ушул Бригаданы көрүп, ага суктанып, анын моделин карап, ал моделине мындай үмүттөнүп жана умтулуп, акырында кээ бир жаш балдар ал жол менен басып өтүп кетти да. Андан сырткары баягы Америка Кошмо Штаттарынын Голливудтун кинолорун көрүп, мисалы үчүн ошол социалдык тармак деген киносун көрүп, көп жаш балдар биздин уже акыркы ошол 10 жыл, 20 жылга жетип калган балдар бүгүнкү күнү акыркы муундар. Алар биз Цукерберг болобуз деп программаланууну үйрөнөбүз деп IT секторуна кызыгып, аябай умтулуп, ага кете баштады. Стив Джобс боюнча кинону көрүштү, Google боюнча кинону көрүштү. Түшүнүп атасыздарбы, бул деген маалыматтык продукт мээге куюп коет тагдырды. Инструкцияны куюп коет, анан адам анын аркасынан кете берет да. Ошон үчүн маалыматтык коопсуздук бул деген чоң суроо. Ошондо мындай да, Кыргызстанда маалыматтык коопсуздук барбы бүгүнкү күнү? Мисалы үчүн Кыргызстандын маалыматтык талаасы 90-80% Орусия менен алынып калынган. Бул деген Советтер Союзунан калган нерсе болчу. Советтер Союзуна урагандан кийин бүт баягы чыгармачыл күчтөр Орусияда калгандан кийин жана ошол УКВ частоталар, ошол негизи кино менен трансляция кылган частоталар Орусиядан келген үчүн, контент негизи Орусиядан келген үчүн Кыргызстанга бул нерсе үстөмдүк кыла баштады. Кыргызстанга гана эмес, бүт СНГ өлкөлөрүнө. Үстөмдүк кылып туруп, акырында ошол Орусиянын саясий, маданий орбитасына бизди калтырды да. Орусиянын сериалдары болуп жатат. Негизи баягы
бир жаш бала башын айлантып бир келин келип алып үй бүлөсүнө анан кайненесин уулантып салды, ушундай маалымат сериалдарда көбүнчө берилет да, Орусия сериалдарында. Же болбосо кайсы бир аял аны күйөөсү таштап кетти, анан кыйынчылыктар күндө бир сериясында 2-3 кыйынчылык чыга калат да, анын тагдырына ыйлатып эле. Ошол сериалдар аябай аялдарга жагат экен, карап эле ыйлап эле отурушат да. Анан алар сериалды көргөндөн кийин эртеси күнү жашоосуна түзмө-түз колдоно баштайт да ушул көргөн нерселерди. Келип туруп күйөөсү менен урушат, баягы бүт сериалда болгон трагедиялардын баарын түзмө-түз аткарышат да өз жашоосуна. Ошон үчүн Орусиянын сериалдарын көргөндөр аябай катуу Орусиянын мындай аякта кандай тагдыр көрсөтсө ошол тагдырын кайталап жатышат. Түрк сериалдарын көргөндөр, мисалы үчүн ошол түрктүн тарыхый сериалдарын көрүп, биздин элдер чын эле Туранга ишене баштады да. Осмон империясына сый пайда боло баштады. Түрктүн жаңы сериалы болуп атат азыр, баягы Осмон империясы жаңы бутуна туруп аткан кездеги маалдар жөнүндө. Ошону көрүп биздин да эл Туранга умтула баштады. Көрсө казактар, наймандар, баягы кыргыздар баары да Осмон империяны курганга жардам берген турбайбы деп күчтөнүп Туран маалыматы өсүп баштап атат да биздин өлкөнү. Баягы ар кандай криминалдык сүйүү жөнүндө баягы сериалдарды көрүп биздин аялзат кыргызстандыкы. Ошол жердеги мынтыш керек экен, мындай баягы мени чагыш керек экен, ушундай урушуш керек экен, ушундай мындай өзүн алып барыш керек экен, улам баягы анан өзүң жаш жигитиң менен урушуп алып, анан ушуну ыйлаш керек экен, ушундай кылыш керек экен, түрк сериалдагыдай деп кабыл алып, ошону кайра өз жашоосуна киргизип атышат да. Ошон үчүн эгерде мындай карасак, түрк каналдары бизге сериалдарын көрсөтсө, түрктүн жалпы идеясына жана контентине баш ийип калабыз. Орустардын каналына баш ийип атабыз и так. Жадаганса биздин мамлекет бюджеттен алып төлөйт орус каналдары Кыргызстанга ошол вещание таратыш үчүн, вещание кылыш үчүн. Андан эмнеге ушундай кылып атасыздар десе, анткени биздин каналдар рекламаны сатып, ал контенттин ичине киргизип рекламаны ушинтип акча табат деп атышат да. Ошол рекламанын баасын санап көрсөк, 60 миллион сомдон аз. Демек, көбүнчө 20 миллион сомдой биз деген Орус өкмөтүнө таза берип атабыз да. Сырткары рекламдык паузаларга рекламаны киргизсек дагы, негизи контент Орусияныкы келип атат да, биздин мээбизге, биздин жаштарыбызга. Ошондуктан орусиялык контент бизге үстөмдүк кылып, бизге орустар кандай саясат кылса, кандай баягы өз элине бийлигине багындырыш үчүн кандай иш аракет кылса, ал нерсе бизге кыйгачтан өтүп тип-тилип кетип атат да. Кыйгачтан өтүп тилип-тип кеткенин аркасынан биз деген Орусия бийлигине ишенип атабыз да. Анан башка дүйнөнү көрбөй калып атабыз. Дүйнөлүк экономиканы караса, Орусиянын бийлигинин экономикасы 1,5 триллион, 1,2 триллион доллар да негизи. Дүйнөнүн экономиканын көлөмү 140 триллион доллар да. 140 триллион доллардын ичинде, мисалы үчүн, евро биримдиктики 32 триллион доллар. Америка Кошмо Штаттыкы ошондой эле евро биримдиктигиндей да, 30-40 триллион доллар тегереги болуп калат. Ошондой экономика болуп атканда, ошол биз деген 1% да жетпеген орус экономикасына баа бербей, Орусиянын каналдары биякта иштеп аткан толук ишенебиз да. Звезда деген каналын көрүп алып, Орусиянын армиясы эң күчтүү экен деп ишенебиз да. Анан саясат каналдарынын жаңылыктарын көрүп алып, бизде саясатчылар кой баягы орустардын батасын албаса, саясатка аттана албай калабыз деп ар бир шайлоонун астында зыярат кылышат да Орусия бийликтегилерине. Бул нерсе деген биздин маалыматтык кандайдыр бир саясатыбыз жана маалыматтык коопсуздугубуз жок дегенди билдирет да. Биз деген башка өлкөгө маалыматтык саясаттык коопсуздукту берип салганбыз колуна. Биздин баягы өлкөдө өзүбүздүн тагдырыбызга өзүбүз ээ болобуз десек, мындай дүйнө жүзү боюнча эң жакшы контентти терип алып, Орусиядан деле эң жакшы контентти терип алып, жаман контенттерин жана башкаруучу саясий контенттерин киргизбей биздин маалыматтык талаага жана өзүбүз ушундай туура жакшы мисал берүүчү, жакшы тагдыр куруучу ушундай контентти
курушубуз керек, жаратышыбыз керек, жана элибизге беришибиз керек да, трансляция кылышыбыз керек. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары эмне үчүн ушундай ийгиликтүү? Алардын негизи контенти пуритандык идеологиядан келип чыккан. Америка Кошмо Штаттарына биринчи баягы индейстердин жанына кошуна болуп барып, голландиялык пуритандар келген да. Пуритандар алар протестанттык дининде болушкан. Ал протестанттык диндин негизги идеясы, эгерде сени Кудай сүйсө, сен байыйсың дейт да. Ошон үчүн байлыкка умтул дейт. Соода кыл, эмгектен, анан соода кылып байсаң, анда сени Кудай сүйөт. Исламда деле ушул бар да, пайгамбар өзү ошол соодагер болгон деп айтылат. Демек, исламда соода колдонулат. Ошондой менен пуритандарда так ошондой да. Эгерде сен байсаң, анда Кудай сени сүйдү. Эгерде сен бизнес жасасаң, анда Кудайга жаккан ишти жасайсың деп алар айтышат. Ошондой идеология менен анан алардын баягы бүт чыгармачылык, бүт маалыматтык продуктлардын ичине ушул идеяны мол киргизишет да. Америкалык кыял деген эмне? Бул деген сен деген байып, кандайдыр бир нерсе кызмат кылып элге анын аркасынан байып, анан байыгандан кийин ошол карыганыңда тегерегинде толгон бала чака, сен эмне кааласаң ошонун баарына жеттиң, сенин эмнени сатып алам десең ошонун баарын сатып алган кудуретиң бар. Ушундай тагдыр америкалык кыял деп аталат да. Ошого карата бүт чыгармалары хэппи энд менен бүтөт да. Хэппи энд деген эмне? Бул жакшы жыйынтык менен бүтөт да. Анын негизги каармандары ошо маалыматтарында акырында ошол кандайдыр бир жетишкендикке жетип, койгон максатына жетип, бактылуу болот да. Ошону менен киносу бүтөт. Бул деген америкалык жаштарга ошол модель өзүн алып баруу моделин мээне куюп коет дагы. Америкалык жаштар жаңы бир нерсени жаратыш, инновацияны жаратыш, анын аркасы менен байыш, ошолорго баарын аракетин ташташат. Ошондуктан бул аларга ошондой мамлекетин, өлкөсүн бай кылып салды да. Так ошондой эле бизге керек. Бизге деген баягы трагедиялык чыгармалар кереги жок. Акырында өлдү, кырылды дегендер. Түрк элдери ошол трагедияларды сүйүп жүрүп, килеген баягы Чыңгыз хан бириктирген бүт Евразияны камтыган түрк мамлекети ага чейин баягы көк түрккө чейин гундар курган ошо килеген түрктөр мамлекети. Анан кийин ушул Темирлан курган түрк мамлекет ыдырап, чачырап кетти. Анткени алардын чыгармаларын карасаң, алардын чыгармалары биздин байыркы ата-бабаларыбыздын чыгармалары көбүнчө трагедия менен бүтөт да. Анан мындай болду, күчтүү баатыр, анан элин бакты, анан акырында эли ыдырады, анан душман келди, союп кетти. Мана сатабызды деле баягы Коңурбай намаз окуп атканда найзалып кетет да. Ушундай нерсе эгерде бере берсең, элге, калкка ушундай маалыматты берсең, тагдыры так ушундай болот да. Ошондой эле болду. Ошон үчүн маалыматтык коопсуздук деген бул деген абдан мындай кооптуу тема да. Бул жерде Кыргыздын тагдырын жакшы болом деп, жакшы болсун деген мээңде ошондой ой болсо, анда позитивдүү, туура тарбиялоочу контентти жасашың керек, эгерде сен чыгармачыл адам болсоң, мисалы үчүн. Жана эгерде негативдик контент кире баштаса, биздин маалыматтык талаага, аны ошол талаадан сүрүп ташташыбыз керек. Анткени негативдик контент негативдик тагдыр жаратат, позитивдик контент позитивдик тагдыр жаратат. Ошол маалыматтык коопсуздук деген ушундай. Бизде Кыргызстанда атайын мамлекеттик саясат керек. Ал саясатта дүйнө жүзүнөн жакшы контентти жыйнап, ага Кыргызстандын маалыматтык талаасына жол бериш керек, негативдик контентке жол бербеш керек. Бул деген телевидение боюнча да. А эми бүгүнкү күндө интернет өрчүп атат. Интернет өрчүгөнүн аркасынан интернетте кыргыз тилдеги, кыргыз элинин кызыкчылыгына көздөгөн жана элдин мындай жакшы ийгилигине жеткирүүчү контентти бизге окшоо серепчилер, блогерлер жаратыш керек да. Антпесе болбой калды. Бизде көч бара түзүлөт, балким азыр түзүлүп атат. Ошон үчүн ушундай сөзгө, андай айтууга убакыт келип калды деп ойлодум да. Силер комментарийлерге жазгыла, өзүңөрдүн пикирлериңерди жазгыла, ошо кызыктырабы, ошол пикир негизи пайдалуу болдубу, же болбосо макул эмессиңерби?